Андан кейін ал эми эгерде ия менен окончаниясы менен аяктаса, ия, мисал үчүн Россия, Турция, Германия, Франция, Финляндия дегени жана башка мамлекеттердин аттары, же болбосо компания деген сөз, мисал үчүн же болбосо учительница, са мүчөсү менен аяктаган сөздөрдүн аягына эми эй окончаниясын кошот. Между деген предлог эй деген окончаниясын кошот. Мисал үчүн Россия менен Турциянын ортосунда дей турган болсок, между Россией ия менен аяктаганына байланыштуу эй деген окончания коюлат. Между Россией и Турцией крепкий союз. Россия менен Турциянын ортосунда бекем биримдик бар. Бекем кызматташтык союз бар. Мисал үчүн Германия менен Россиянын ортосунда десек, Германия ия менен аякталып атат. Демек между деген предлогду кое турган болсок, Германия деген сөздүн алдына анда эй деген окончания кошот. Между Германией и Россией был конфликт. Германия менен Россиянын ортосунда согуш болчу же конфликт болчу, была война деп деле айтсак болот, согуш болчу. Да? Между учительница, ница дей турган болсок, учительница, мисал үчүн между деген предлог анын этегине, аягына, учительница деген сөздүн аягына эй деген окончания кошот. Между учительницей и директором был спор. Мугалим эже менен директордун ортосунда талаш болду. Между учительницей и директором был спор. Экөөнүн ортосунда талаш болду. Эми больница менен аптеканын ортосунда менин машинем турат дей турган болсок, между больницей и аптекой стоит моя машина.